Тамане программасы өзүнүн угунда уланууда. Бизге жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүз болсо, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен. Бүгүн 13 ноябрь күнгө дүйшөнбү. Буюрса, иш күнү жакшы маанайда башталып жатат окшойт. Бизде студиябызда коноктор бар. Коноктор менен тааныштырып өтөлү. Улуттук консерваториянын студенти Ырчы Тилек Темиралиев жана атасынын баласы өз айткандай. Анан Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти, башталгыч үйлөнгүч актер Талгарбек Анарбаев. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кутман мен. Эми аккордеон көтөрүп келген өнөр адамдарынын биринчи максаты албетте жандуу үн менен аккордеондун коштоосунда чыгармаларды аткарып, элди ойготуу, элге жакшы маанай тартуулоо. Анан эң кызыгы аккордеон ырчынын колунда эмес, актердун колунда экен. Ошо эмне үчүн? Себеби мен актермун деп койсо. Мен ырчымын, мен бир эле багытта кетем, ырдайм. Жашоодо принципим ошол. Мага мындай шык берилген эмес. Принцип болгондо бир гана ырдайсыз, аспапта ойнобойсуз. Ооба. Талант берген эмес, бул досум окшоп. Мен керек болсо колумду оозума салып тышкыра албайм. Ошол сыяктуу эле. Муну да стиль деп койсо болот. Бүгүнкү биз сүйлөшүп жаткан тема стиль, жашоодогу образ, жашоо стили. Сиздердин стиль кандай? Баягы ырдоодо дагы ар бир ырчынын стили болот, Ооба. Биздин стиль эски ырларды жаңыртуу, анан кандай десем мындай, жандуу аткаруулар менен. Анан биздики азырынча народный болуп эле элдик ырлар, элдик ырларды ырдоо боюнча. Сон экенде. Бир укпайлуу. Ооба. Келиңиздер, элдик болсанда. Талгарбек, өзүңүз азыр актердукка окуп жатасыз, Анан демек аккордеонду өзүңүз үчүн үйрөнүп алдыңыз. Ошондойбу? Досум үчүн үйрөндүм. Жакшы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Келиңиздер, жалпы кыргыз элибиз үчүн Асанкалы Керимбек атабыздын Сулууга деген чыгармасы бар, ошолорду аткарып берейин. Макул. Қошан еркем, қош дейсің деп айтарың бар, мені күтпе, мен істебе ай сағынба. Жаш кездерде ақ сүйі жоқ екен, 30 жаштың уламарқы жағында. Қош сүйгенім, қоштошордо жалынма, мені күтті, мен істебе ай сағынба. Ақ сүйден көңіл қалу көп екен, 30 жаштың уламарқы жағында.
өрүң ай келишкен мен жүргүнчү оз тиген ай жемиштен сүйүү деген ай сүйүү эмес ай эрдиңнен сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден ак сүйүүдөн ай көңүл калуу көп экен 30 жаштын уламаркы жагында Баракелде, кол чабуулар. Вау! Теле көрүүчүлөрүбүздүн дүркүрөгөн кол чабууларын биз укпасак да көрбөсөк дагы сезип жатасыздарбы? Ыраазычылык билдиребиз. Кайдан? Бул жакта теле көрүүчүлөр жаш болсо да үнү сонун экен. Апей, ботом деген смстер да жиберип атышат. Рахмат. Бул албетте жараткан тарабынан берилген биринчиден талант, экинчиден ушул өзүңүз улуттук консерваторияда билим алып, бул нерсе баягы биз ырчылыкка кантип келип калдыңыз, анан кантип ырдап баштадыңыз деген суроо ашыктык кылат окшойт. Сизде үй бүлөдө ырдаган инсандар, негизи таланттар барбы? Ооба, биздин үй бүлөдө атам жакшы ырдайт аябай. Анан биздин бир туугандардын ичинен бирөөсү эле гана ырдабаса керек, калган баары эле ырдайт. Ошо бизге атадан өткөн го деп ойлойм. Өткөндө дагы өткөн экен. 56-72 сандары түз эфирде иштеп жаткан сиздердин эсиңиздерге салып өтөлү. Анан дагы албетте биздин WhatsApp номерларга билдирүүлөрдү калтырсаңыздар болот. Ооба, 777-40-02-02 сандарына СМС аркылуу, WhatsApp аркылуу СМС билдирүүлөрдү узатыңыз. Жаш болсо дагы үнү сонун экен. Анан таң эрте көп ырчылардын үнү жакшы ачылбайт дейт. Кечинде бул жигиттин ырдаганын элестете албайм дейт. Кечинде андан да жакшы болсо керек. Эми эртең мененкиси албетте уйкудан жаңы туруп, анан бир аз үнүм ойгонбойт да. Анан мен 7-де тургам. Бирок ошентсе дагы бир аз күндөгүдөй болбой турат. Эми ал бизди окутуп атат, анан окутканда бул бизге шылтоо болбош керек да. Анда кечинде ырдаганда сиздин үйүңүздө стакандардын баары неме болду? Айнек эмес болсо керек, темирден болсо керек. Жок, Жыгачтан болсо керек. Ал деңгээлге жете элекпиз. Буюрса жете турган ой бар. Максат бар демек. Анан ушул баягы эски ырларга Асанкалы Керимбаев сыяктуу улуу ушундай композиторлордун чыгармаларына кайрылган өнөр адамдары, музыканттар аз эмес да. Бүгүнкү күндө анан ошол эски ырларды кайрадан жаңыдан ырдап чыгып аткандар дагы бар. Сиздин бул эски ырларды тандаганыңыз себеби үнүңүзгө жарашабы же сиздин баягы жеке каалооңузбу? Үнүмө жараша дегенде эми азыркы эстрадный ырларды деле мен ырдайм. Замандын талабына жараша мындай кайсыл жерге барсам, ошол элдин мындай угуу сезимине карап ырдайм. Анан көбүнчөсү эски ырлар мага аябай жагат. Себеби жүрөктөн чыккан ырлар, булар дайым жүрөккө жетет. Ошон үчүн мен аябай жактырам. Анан аябай татаал ырлар болсо дагы ошону колдон келишинче аткарганга аракет кылабыз. Биздин көптөгөн теле көрүүчүлөр азыр араң-араң туруп аткандай сиздин философиялык ырыңыздын аркылуу уктап калды да кайрачы. Ошолор дейм ойго түш керек. Шаңдырат ырлардан болсо келиңиздер. Балким чогуу бир дуэт менен ырдайсыздарбы? Сиз ырдайсызбы, Талгар мырза? Өзүңүз ырдайсызбы? Анда чогуу ырдап берели. Асанкалы Керимбай атабыздын баягы Булактагы кездешүү деген чыгармасы бар. Ошол ырдап берели. Асманы тонук, ай тонук, көлда тонук, алмаз
алмасымал көп ойлор мен да туруп сезип калдым ай мөлмөл ак сүйүмдү сен олтурган булакта сен олтурган булактай мен да олтурдум Sen dağı sezdin beken, tuydun beken Mahabat küsün çertip bir daneçen Barısı ölmez bolup sarnalar Karanın karegimde, karanın o karegimde kaldı beken Asmanı tunuk, ay tunuk, gölda tunuk Almasım al көп ойлор men da tunuk Sezip kaldım ay mölmöl ak sүйүмдү Sen olturgan bulakta, sen olturgan bulakta men olturdum Sezip kaldım ay mölmöl ak sүйүмdү Sen olturgan bulakta, sen olturgan bulakta men olturdum Sen olturgan bulakta, sen olturgan bulakta men olturdum ыраазычылык билдиребиз. Талгар мырза, сиз эмнеге ырчылык эмес, актёрдук кесипти тандадыңыз? Биздин жан дүйнөбүз ошо нерсени талап кылды. Өзүбүз. Жан дүйнөңүздөр дуэтти талап кылат элекпи? Дуэт жакшы болчу да экен экөөңөрдүкү. Биз экөөбүз классташпыз. Анан экөөбүздүн жакшылыктарга, анан дос курбуларыбыздын чакырууларында экөөбүз чогуу барабыз, ар дайым чогуу эле жүрөбүз. Мен аспап ойной албаганыма байланыштуу экөөбүз дайым жанаша жүрөбүз. Дуэтсиздер демек, ар дайым эле. Жакшы, СМС билдирүүлөргө кезекте берелиби? Сиздер менен эски ырларды жыргап, ырдап жатабыз, таңкы маанайды абдан көтөрдүңүздөр деп 001 сандарынан аяктаган абонент жазган. Ал эми бат-баттан окуйт окшойм, СМСтер көп болуп атат. Азаматсыңар чыгармачылык ийгилик көркүндөй бергиле дейт. Бул жактан WhatsApp'тан жазып да, чалып да жиберип атышат. Кандайсыздар, кутман таң дейт. Таңыңыздар менен сиздердин чын ден соолук, узун өмүр каалайм, жаңы чыгармачылыгыңарга ийгиликтер боло берсин дейт. Азаматсыздар дейт, азаматсыздар дейт. Апе, потом катуу ырдабагыла, үнүңүздөрдү бузуп аласыздар. Бизге ушундай ырчылар керек деп СМС билдирүүлөрдү жиберген экен. Айтор, ушул сымал СМС билдирүүлөр көп. Жакшы. Анда кандай кылабыз? Улантабызбы? Улантабыз. Бул жакта бир суроо бар. Суроону берейин, андан кийин Акмарал сиздин сурооңузга кезек берели. Жигиттер дейт, мындай жакшы оонду кайдан алдыңар эле? Талыкпаган эмгектин артынанбы, же бул тубаса талантпы дейт. Чынында өзүбүз айылдык эле жигитпиз, экөөбүз тең. Анан айылдан келе атканда шаарга келгенибизде мынчалык беңгил эмес болчук чынында. Айылда жүргөндө эстрадный багытта ырдап жүрчүмүн. Анан кийин кой кайтарган чыкканда башкача ырдачумун дагы. Анан бул жактан буюрса быйыл 3 жылдын жүзү болуп атат, 4-жыл окуп эмгектенип атканыма. Буюрса үзүрүн аз да болсо көрүп атабыз. Жакшы. Келечекте балким ушул дуэт болуп элге таанылуу сиздердин пландарда жокпу? Пландарыбыз бар буюрса. Демек, кадимкидей Планыбыз чоң, максатыбыз бар. Ошол пландардан, максаттардан бөлүшүп өтпөйсүздөрбү? Элдер ушундай таланттуу жигиттерден эмнелерди күтсүн, кандай жаңылыктарды күтсүн, кандай ырларды, балким жаңы ырларды, Ага чейин, Акмарал, чаткалдын тоосун ашын келе? Чаткал, ырды айтып атасың. Теле көрүүчүлөр чаткалдын тоосун ашалычы деп атат. Чаткалдын тоосу ашса ашалбы да? Ашып келели. Ашып эле жүргөнбүз. Анда келиңиз.
баштадыкпы? Баягы колунда барын аябас, эй коноктон түк бир жадабас. Тоолуктун тодой пейли бар, толкуган көлгө чамалаш дейт. Анда келиңиздер, чаткалдын доосун ашып келели. Çatkaldın tosun aşkanda men şar bulut kapta asmanda. Çaçımda sıla oyguttum sen çatırda uktap çatkanda. Çatırda uktap, çatırda uktap, çatırda uktap çatkanda men jakşılı görüm, jakşılı görüm, jakşılı görüm özüңnü. Көк ойдун тоосун ашканда мен көк болот каптап асманда. Көкүлдү сыла ойготтуң сен көлө уктап жатканда. Көлө уктап, көлө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм, жакшы эле көрөм, жакшы эле көрөм өзүңнү. Боз ойдун тоосун ашканда мен боз болот каптап асманда. Жүзүмдө сыла ойготтуң сен боз үйдө уктап жатканда. Боз үйдө уктап, боз үйдө уктап, боз үйдө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм, жакшы эле көрөм, жакшы эле көрөм өзүңнү. Çatırda uktap, kölö uktap, boz uyda uktap jatkanda men jakşı ele görüm, jakşı ele görüm, jakşı ele görüm özüңnü. Баракелде. Эң сонун мына ушинтип көрүүчүлөрүбүздүн суроосу боюнча чаткалдын тоосун да ашып келди окшойт. Жогоруда суроого жооп берип койсоңуздар, көрүүчүлөр сиздерден эмнелерди күтсө болот, кандай жаңы чыгармаларды? Кыскача жооп узаталы, андан соң тилекке каршы эфирдин аягы да келип калды. Буюрса бизден эски ырларды жаңыча күтсө болот, буюрса жүрөктөн чыккан ырларды гана күтсүн. Буюрса биз жүрөгүңүздөргө кирип барабыз деген ойдобуз. Эң сонун. Жүрөктөн чыккан бир нерсе деп айта албайбыз, эртең ошо ийгиликти жаратып туруп, анан ошо ийгилик менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Азыр тигини минтет берем, буну минтет берем деген адамдар көп, бирок аны иш жүзүндө эч ким аткара албай атат. Ошону биз өзүбүз келечекте пландарыбызды аткарып, анан бөлүшөбүз, Кудай буйрса. Сөз үстүндө эмес, кыймыл аракет менен көрсөткөн жигиттерге иш жүзүндө көрсөйбүз. Иш жүзүндө азаматчылар. Атасынын баласы студент, Улуттук консерваториянын студенти Тилек Темиралиев жана Кыргыз Түрк Манас университетинин студенти, актер Талгарбек Анарбаев бизде студияда болду. Чоң рахмат сиздерге. Сонун үн менен, сонун ырлар менен биздин көрүүчүлөрүбүздүн купулуна да толдуңуздар окшойт. Сиздерге да чоң рахмат. Таң эрте бизди чакырып коноктогонуңуздарга, жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык. Ишиңиздер илгерилей берсин. Ар дайым бар болуңуздар. Сиздер да бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ал эми биз таң маанай берүүсүн улантабыз.